Все, запись башталды. Саламатсыңарбы? Да, бир жолу бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы бул коркуулар. Ким эмнеден коркот? Пожалуйста, чатка жазып коюңуздар. Какие у вас страхи? Эмнеден коркосуздар? Ким эмнеден коркот? Мисалы үчүн мен эмнеден корком дейинби? Мен аябай ат мингенден корком. Аябай корком деп койгула. Не могу прям. У меня вообще страх скорости. Хотя машина айдаганда машинаны мен катуу айдайм да. А бирок мындай любой велосипед, лыжа же ат же ролики, коньки ошол катуу тепкенден аябай корком да. Мындай скорость кичине кошулса эле корко берем. Хочется мне это токтоткум келе берет да, тормоз баса берем. Эльмираим, выключить микрофон. Давайте я выключу. Так, мен өчүрүп койдум. Ким эмнеден коркот? Пожалуйста, чатка жазып коюңуздар. Давайте будем сегодня разбирать ваши страхи. Мен мындай активдүү жазышып, пожалуйста, эфирде. Я боюсь высоты дейт. Да, тоже. Боюсь высоты. Вот я боюсь скорости. Хотя вот почему-то эмнегедир машина айдаганда коркпоймун да. А мындай бир нерсеге отуруп алып айдап баратканда корком. Самокаттан деле корком да. Кто-то боится высоты. Вот высоты я не очень сильно боюсь. Но это вот страх жизни, да, ну, за жизнь, да, свою. Потому что өлүп калам деп коркобуз, ушул кезде. Демек, бир кандайдыр бир ситуация болгону, же кулаганбыз, же бир нерседен коркуп калганбыз да, ошондуктан ушул коркуу бизде калып калган. Да, ким эмнеден коркот, жаза бериңиздер. Давайте начнем разбирать наши страхи. Бүгүн ушул эмнеден коркобуз, разбор кылабыз дагы, анан коркууларыбыздын прям ичинен карайбыз да. Эмнеден турат, откуда этот страх пошел, что делать. У меня тоже скорость машину водить боюсь дейт. Да. Негизи коркуу бизге эмне үчүн берилген природадан, да? Это нормальная защитная эмоция. Его задача предупредить нас об опасности. Адам өлүп калбаш үчүн коркуу сезими берилген. Коркуу бул предупреждение. Карачы, бир опасность болот деген сезим. Бирок бизде жашоодо иррациональный страхтар бар. Вот, то есть нормальный страх это мисалы үчүн эгерде биз карышкырдын же арстандын үнүн уксак, бизде коркуу сезими пайда болот. Даже кинодон көрсөк деле коркуп кетишибиз мүмкүн. Себеби биз ошолорду укканда денебиз адреналин болот, гормон чыгат дагы. Анан биз ошол энергия менен же качып кетишибиз керек, же мисалы үчүн бирөөнү урушубуз керек да. Бей, биги деген реакциялар пайда болот бизде. Саламатсызбы, коркуу бар экен билем, бирок алардан кантип арылам жана өзүмө ишенимдүү болгум келет. Эмне коркуулар бар экен жазып койсоңуз жакшы болот эле, Миргуляйым. То есть бизге коркуу сезими керек для того, чтобы выжить. Бирок андан тышкары мындай первичный коркуулар бар, мисалы үчүн вот за жизнь, да, высоты, скорости, там диких зверей, там жыландардан коркот, кээ бирлер. Да, эмнеден коркобуз. То есть это чтобы не умереть, да, задача. И это нормальные страхи. Кээ бирлерде фобиялар бар, мисалы үчүн фобия бул бир нерседен коркосуң, даже если ал сага мындай коркунуч алып келбесе, мындай опасность алып келбеген нерседен корксоң, это фобия, да, на самом деле. Мисалы үчүн кээ бир адамдар там пауков боятся, жүргөмүчтөрдөн, хотя жүргөмүчтөр кичинекей, ничего не могут тебе сделать по сути, да. А менде да бир фобия бар, силер менен бөлүшүп кетсем, мен чычкандардан корком да, почему-то. Аябай катуу корком, вот, хотя чычкан менден аябай кичинекей гой, он мне ничего не может сделать. Бирок мен корком, это фобия, то есть это неадекватный страх. Значит, мен чычкандан коркуп калганга бир себеп бар. Демек, либо мен аябай кичинекей кезимде же апам боюмда бар кезде ошондон коркуп калгам дагы, анан бул терең кирип кеткен да коркуу. Анан аны эч кандай логика менен жеңе албаймын. Мага элдин баары айтат да, ой, чычкандын эмнесинен коркосуң, бул кичинекей эле эме го, чуркап, но все равно корком. Даже если мертвый там, өлгөн чычкан жатса деле, у меня все мондай титиреп кетем да. Это фобия. То есть мен аны эч кандай жеңе албайм. Бирок даже мен ушул коркумду кетире алгам. Кетире алган жокмун полностью, азайта алганмын. Мен кийинчерээк бөлүшүп кетем, кандай азайганын. У вас шум дейт. Так. У меня на улице шум, то что дети шумят или какой шум? Терезени жаап коеюнбу?
Дети, все тогда. Терезень, жаап койдум, эми не будет шума. Так, хорошо. И ошол фобияларды тоже, оказывается, азайтса болот экен да? Кантип кетиребиз коркуларды? Да, давайте посмотрим, кантип кетирсек болот. Да, ким эмнеден коркот? Проблема возникает тогда, когда мозг начинает видеть опасность там, где ее нет. И сейчас ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Вот разные страхи. Страх неудачи, страх осуждения, да? Менде мисалы үчүн бир нерсе болбой калат, мен бир жумушту баштасам, там ийгиликке жетишпейм, же эл эмне дейт деген коркуу бар бизде. Страх отказа, мисалы үчүн бирөөдөн бир нерсени сурасам жок деп айтат. Страх одиночества, жалгыз калгандан коркомун, страх перемен, өзгөрүүлөрдөн коркомун, страх потерять контроль, страх успеха, ийгиликтен да коркот экенбиз, кээ бирлер. Страх быть недостаточно хорошим. Вот түрдүү страхтарды жазып кеттим. Ушулардын кайсылары сизде бар, жазып кетиңиздер. Кто боится неудачи, кто боится осуждения. Менде ушул коркуулардын почти бардыгы болгон. Мен көбүн жеңгемин да. И негизинде биз эмне үчүн коркуудан арылышыбыз керек. Себеби дегенде коркуу бул биздин ийгиликке бараткандагы тоскоолдук. Мисалы үчүн, кээ бир учурларда биз бир нерседен коркуп атып, ошол кыймыл аракетти жасабайбыз. А биз жасабаган соң ийгиликке жетишпейбиз. Туурабы? Так, чат дейт. Мен машина айдагым келет, бирок коркомунбу айдай албай жүрөм. Кантип арылам? Всё хорошо. Сейчас расскажу об этом. Сейчас об этом расскажу. Давайте чуть-чуть теорию сделаем, и потом, конечно, коркудан кантип арылабыз, ошонун баарын айтып беремин. Так. Бул жерде азыр иллюзия. Негизи нам нужно понять, вот, допустим, страх ошибки. Давайте азыр мен ушул страхты айтып беремин, кийин вот машина айдагандан, там башка нерселерден кантип арылабыз, ошолорду айтып беремин. Көп адамдар эмнеден коркот? Мен бир ката кетирип коемун и ошондуктан ошол жумушту мен баштабаймын, аракет кылбаймын. Бирок чынында жашоодо ийгиликке жетиш үчүн биз сөзсүз каталарды кетиришибиз керек. Биз каталарды жасаганда үйрөнөбүз, туурабы? Ким мисалы үчүн идеально, там, допустим, бир нерсени үйрөнүп кеткен, ким тамак жасап атканда там бир нерсени күйгүзбөй койгон же камыр жайып атып камыры прям идеальный болуп кеткен. Эч кимдики андай болгон эмес, туурабы? Баарыбыз ушул каталарды жасап, анан ушул каталардын үстүнөн иштеп атып, анан үйрөнөбүз, туурабы? То есть нам нужно понимать то, что ошибки — это неизбежная часть успеха. И нам нужно избавиться от мысли, что, мисалы үчүн, адамдар кантип ойлойт, мен ошибка кетирсем, люди поймут, что я плохой. Элдер мени мындай плохой деп ойлоп калышат. То есть я опозорюсь деп ойлойт, Мисалы үчүн, мен өзүмдүн эле мисалымды алып келейин, мен эфирге чыксам, туура эмес сүйлөп койсом, анан мен адамдар ой там Аида начар сүйлөйт экен деп ойлоп калышат деп, туурабы? Ошентип коркушу мүмкүн. Бирок чынында мен эгерде эфирге чыкпасам, ушинтип ката кетирбесем, мен кантип үйрөнөм, туурабы? Это нормальная часть успеха. Мен мисалы үчүн туруп там начар эфир өткөрүп коюшум мүмкүн, же бир туура эмес сүйлөп коюшум мүмкүн. Бул деле нормалдуу көрүнүш, чынындачы. Мен ушул эфирлерди өткөрбөсөм, эфирди жакшы өткөргөндү үйрөнбөймүн. Ошондуктан мен эфир өткөрөрдө түшүнөмүн. Ооба, я могу ошибиться, но это нормально. И корксом дагы, коркпосом дагы я к этому иду. Понимаете, да? То есть и на самом деле адамдарда мындай иллюзия бар да. Мен эч кандай ката кетирбесем, идеалдуу бойдон кала беремин деген ой бар да. Бирок чынында бул иллюзия. Бул иллюзия. Себеби дегенде, даже если вы совершаете ошибки, вы все равно не будете плохим. Анан элдер ойлойт да, вот мен бир мындай ийгиликсиз бир нерсе кылып койсом, все, элдер мени там будут на меня пальцем показывать, элдер мени сөз кылышат. А чынында дело в том, что всем все равно на вас. Всем все равно. Мен мисалы үчүн азыр туура эмес сүйлөп койсом, силер кечке чейин жатып алып ойлобойсуңар да, Аида тигил жерде туура эмес сүйлөп койду, анан Аиданын артында там звук был депчи. Вам все равно. Вам без разницы, туурабы? Силер ар кимиңер өзүңөрдүн жашооңорду жашап улантып кете бересиңер. Каждый думает о себе.
Мен мисалы үчүн эгерде там Элмира айым эмне деп ойлойт, Зарина айым эмне деп ойлойт, Миргүл айым эмне деп ойлойт деп коркуп отура берсем, мен силерге эфирде өтө албайм, туурабы? Чынында Элмира айым дагы, Миргүл айым деле, Зарина айым деле мен жөнүндө ойлонбойт. Сабак бүттү, болду, ал өзүнүн жумушун аткарганы кетет, өзүнүн балдарын карайт, өзүнүн жумуштарын аткарат да, көрдүңөрбү? И биз баарыбыз ушинтип ойлой беребиз да. Мен мисалы үчүн ушул видеого тартыламын, сториске чыгамын, анан элдер мени шылдыңдайт деп ойлошу мүмкүн да. А на самом деле азыркы кезде элдердин вниманиясине конкуренция болуп жатат. То есть нужно внимание людей завоевать. Чынындачы, это не так, что мен там тура эмес сүйлөп койдум, ал мени ойлойт эмес. Нет, даже вот это хайп, да, кээ бир адамдар атайын бир нерсени тура эмес кылат, чтобы больше внимания получить, понимаете? Кээ бир адамдар көрүп атасыңар, постановочный видео кылышат, черный пиар кылышат, бул эмне? Это все борьба за внимание. Анан в вашей жизни, вот если силер бир жолу сториске чыгып же бир рилсти тартып чыгып, анан тура эмес сүйлөп койсоңор, все это забудут на следующую же минуту. Все, уже следующий рилс перемотали, анан силердин рилсиңерди карап деле эч ким деле ойлонбойт, чынындачы. А силер ошондон коркуп атып, да, 1% ушундай ката кетирип коюп, ошондон коркуп атып, чоң ийгиликтерден алыс калып атасыздар, да. И мисалы үчүн, вот кто из вас боится проявляться, кто боится там, например, в блог выходить, в сторис выходить, эфиры проводить, команду собирать. Ким коркот, ошону жазып койсуңар. Так, чатты окуп коеюн бир аз. Мен адамдардын бетине катасын айткандан корком. Бул коркуубу же эмне болуп калат? Адамдардын бетине катасын айткандан. А зачем вам говорить это? Адамдардын бетине катасын айтып деле кереги жок. Если вас никто не просит, не надо говорить. Это и неправильно. Это нормальный страх. Адамдардын бетине катасын айткандан корком дейт. Айтпай эле коюңуз. Зачем вам это? Надо делать то, что вам приносит пользу. Силер анын бетине катасын айткандан зачем вам это? Эмне пайда алып келет сизге? Так, в чат напишите, пожалуйста, кто этот... Тарынбаңыз, пожалуйста. Мен мындай жакшы эле эмеде айтып атам. Кто боится проявляться? Кто боится там в сторис выходить? Мен деле өзүмдүн историямды айтып берейинби? 21 кайсы бир жылы тоже сториске чыккандан аябай коркконмун да. Мен блог алып баштаганмын, анан биринчи жолу жантип говорящий головой чыккым келген да, потому что элдин баары ошентип чыгышат, анан мен эмне деп айтам. Негизи биз эмнеден коркобуз? То, что мы никогда не делали. Вот мисалы үчүн Миргүл айым машина айдагысы келет, бирок мисалы үчүн мурун айдап көргөн эмес, ошондуктан коркуп атат, туурабы? Это нормальный страх. Мисалы үчүн мен деле, если көлдөгү пирстер бар го, ошондон сууга секире элек болсом мен коркомун. То есть вот мы всегда боимся чего-то нового, жаңы нерсени кылгандан коркобуз. И это нормально. Мисалы үчүн, если биз ошону кылып көргөн эмес болсок, ошол коркууну биз кантип жеңебиз? Только через практику, через опыт. Ваш мозг боится, например, то, что мен машина айдасам, бирөөнү сүзүп алам деп коркот, туурабы? А чынында, пока вы не сядете за руль, не попробуйте, это и не произойдет. То есть вы не сможете водить машину, пока вы не сядете за руль машины. И то же самое, мисалы үчүн, с говорящей головой в Инстаграм выйти, вы не сможете это сделать, пока вы это не сделаете. Вот здесь эч кандай секрет жок, да? Ну, сейчас это дальше еще расскажу. Так. Машина айдагандачы, кантип этот... Удалили, да, чат? Ладно. Ладно, я потом в конце одну технику дам, да, насчет машины. Сейчас дальше пойдем. Так. И нам нужно понимать то, что биз эгерде бир ката кетирсек, это не значит, что я какой-то неправильный. Это просто часть меня. Мисалы үчүн мен бир күндө бир ката кетирсем, ошол эле күндө мен мисалы үчүн балким 10 ийгиликтүү нерсе кылган болом, бир ката кетирип койдум, мисалы үчүн идиш жуатып, бир идишти сындырып койсом, бул бир эле ката. Но при этом, мисалы үчүн, 100 идишти мен сындырбай эле жуудум да, туурабы? И то же самое, и бизде фокус болуп калат да, катага фокус кылып коебуз. Бул эмне себептен болот? Кичинекей кезибизде бир мындай бирөө ката кетирип койсо эле, карачы деп катуу урушуп салса, ошондо бизде появляется страх ошибки. Коркобуз да ушундай ката кетиргенден. А на самом деле, если с детства, кичинекей кезибизден биз ошого фокус койбосок,
ошондой коркуу болбойт. Мисалы үчүн балдарыңарда деле биз мисалы үчүн кандай кылабыз? 5 алып келсек мактабайт, а 2 алып келсе урушат, ата-энелер. А эгерде биз 5 алып келсе, вот ты молодец деп ошол 5-ин мактап, анан двойку получил, но это тоже нормально, это тоже часть учебы деп түшүндүрсөк, бул мындай бала кийин чоңоюп атканда бир нерселерди жасагандан коркпой калат. А эгерде биз кичинекей кезинен баланы тарбиялап атканда анын минус жактарына, каталарына фокус кое берсек, ал кийин у него будет очень большой страх ошибки. Вот у кого кимде ушул азыркы күндө очень большой страх ошибки есть. Мен эфирлерди мындай кыргызча, орусча аралаштырып өтөрөм, түшүнүктүү эле болсо керек. Себеби мен ушул сабактарды орусча окуйм да, анан мисалдарды келтирип атканда мындай орусча өзү эле келип кала берет да. Вот. Страх ошибки очень большой. Вот у кого очень большой страх ошибки, он боится что-то делать. Потому что с детства вот очень большой был фокус на том, что он делает неправильно. И это я говорю для того, чтобы мы, когда сегодня воспитываем наших детей, балдарыбызды тарбиялап атканда, ошондой фокус кылбашыбыз керек. И сен муну туура эмес кылыптырсың деп ар дайым айта бербешибиз керек да. Азыр мисалы үчүн чатта бир айым комментарий жазыптыр, анан ошону удалить этип коюптур да. Көрдүңүздөр, мен эч кандай осуждение кылган жокмун, просто ошого комментарий бердим и анан ошону өчүрүп койду тоже. Видите, страх ошибки. Ойлоп кетти да, блин, этот Аида айым там осуждать этип койду, эмне болот, или эмне дейт деп туруп өчүрүп салды сообщенияны. Это на самом деле ничего страшного. Мен ушинтип комментарий берип койдум и эч нерсе болбойт. Өчүрбөсөңүз деле болот да. Так, это нормально. Дальше. Биз канчалык коркууларыбыздан жеңиле берсек, ошончолук биздин коркуубуз чоңоюп кете берет. Мисалы үчүн, вот вы сейчас боитесь водить машину. Эгерде ошол коркууну жеңбесеңиз, ал сизди жеңип кете берет да, ал чоңое берет. Канчалык көп ойлонуп, ошо фокусту сиз мындай кыймылга эмес, коркууларга, анан ойлорго кое берсеңиз, коркууңуз чоңое берет да. Чынында ваш страх — это зона роста. Зона роста деген эмне? Мисалы үчүн, сиз эмнеден коркуп атсаңыз, ошол жерден ийгилик көрүшүңүз мүмкүн да. Мисалы үчүн, вот на сегодняшний день машина айдагандан коркуп атсаңыз, если вы пойдете в свой страх, ошону жеңсеңиз, ийгиликке дагы жакындашыңыз мүмкүн да. Бүгүнкү күндөчү. Что лежит под страхом? Коркуулардын түйүндө эмне турат? Эки эле жол бар да бул жердечи. Либо травматичный опыт, вот мисалы үчүн кичинекей кезибизде бир нерседен уруш жеп калсак, мына сен туура эмес кылдың деп эметсек, биз ошону кылгандан коркуп калабыз. Мисалы үчүн кандай мисал келтирсек болот? Мен выступлениега чыктым, там микрофон менен чыгып, анан туура эмес айтып алдым, уят болуп калдым, анан элдер күлдү. Это травматичный опыт. И мындан ары мен там микрофон кармагандан коркуп калдым. Это очень сильный травматичный опыт. Бул жерде выход какой? Ошол травматичный опыт надо проработать в терапии. Кетириш керек. Ошол ситуацияны кайра психолог менен проработать надо, да? Ошол эмоцияларды алып салыш керек. Ошондо коркуу кетип калат. И второе — это отсутствие опыта. Мисалы үчүн, жаңы нерседен коркобуз, жаңы бир нерсе кылгандан коркобуз. Мисалы үчүн, машина айдагандан, жылкы ат мингенден, там, самолеттун учкандан коркобуз, и это все нужно пробовать. Только через действие этот страх уйдет. Только через действие этот страх уйдет. Запомните. Мисалы үчүн, если вы боитесь летать на самолете, көптөр коркот, самолеттон учкандан. Анан, мисалы үчүн, 10-20 жолу учкан адам уже коркпой калат, потому что у него уже появился опыт. Его мозг запомнил, что это безопасно. И он уже не боится. Если вы боитесь чего-то, что вы раньше не делали, тогда вам нужно это сделать. А мисалы үчүн, именно машина айдагандан мен сиздерге бир техника берейин. Если вы машина айдагандан корксоңуз, вам нужно выйти на улицу и считать машины. Ушундай упражнение берем, да? Запишите. Көчөгө чыгасыздар. Бул техника уже иштеген, көп жолу уже результаттар бар да. Машина менин бир эмем бар, тайжем бар. Ал мага бир күнү чалат. Аида, ты же психолог. Подскажи мне, пожалуйста, мен машина айдагандан коркотам дейт да. Подскажи, пожалуйста, как мне это
преодолеть. Мен мурун машина айдачумун дейт, бирок аябай коркуп калыптырмын. Анан мен машина айдагым келип атат, менин жолдошум мага машина подарить этти. Машина турат дейт гаражда. BMW X5 он мне подарил, турат, анан ошону айдай албай атам дейт да. Анан мен ага айттым, мен бир техника берем, бирок ошону если точно аткарсаңыз, без сопротивления, прям мындай кантип иштейт деп ойлонбой эле тупо аткарсаңыз, вы перестанете бояться деп айтып туруп, анан ушул техниканы бергем да. Анан сизге дагы Миргүл айым ушул техниканы берем, эгерде чындап аткарсаңыз, вы перестанете бояться. Здесь два упражнения. Биринчи упражнение бул 1 саат эшикке чыгып туруп эле прогулкага чыкканда же мисалы үчүн балким бир жака баратканда эч кандай музыка укпай, эч нерсе кылбай эле машиналарды санайсыз. Надо считать. Мисалы үчүн одна машина, өзүңүзгө жаккан бир любой машинаны тандап туруп эле санай бересиз. 1 машина, 2 машина, 3 машина, 4 машина. Деп вот как минимум 1 саат аткарыш керек да ушул упражненияны. И бир жолу эмес, көп жолу аткарыш керек. 1 машина, 200 машина, 500 машина, 1000 машина да эсептей беришиңиз керек. Ошондо эмне болот? Вашу психику, сиздин мээңизге заходит большое количество машин кирип атат, анан психика нормализует машинанычы. Это очень тяжело объяснить эту технику, как она работает, бирок чынында иштейт да. Анан кимде да кандай коркуу бар же кимде кандай запрос бар болсо ушул упражненияны аткарсаңар болот. Мисалы үчүн беременным женщин, жок, не беременным женщин, кээ бир аялдар келет да бизгечи запрос менен. Мен боюмда болбой атат, боюмда болгум келип атат, балалуу болгум келип атат дегендерге биз айтабыз. Идите, считайте беременных женщин депчи. Анан кетип баратып боюнда бар адамдарды, аялдарды санайт да. 1, 2, 3 депчи. Канчалык көп жолу санаса, ошончолук эффекти күчтүүрөөк болот. Ошондуктан биринчи упражнение сизге чыгып алып, просто эч нерсе кылбай эле идете просто без направления, түз эле бартасыз, анан машиналарды санай бересиз. Денеде ар кандай реакция болушу мүмкүн. Ошол коркууларыңыз санаган сайын чыга берет да, азая берет. То есть в вашей голове уже появляется пространство для машин. И экинчи упражнение тоже аябай күчтүү упражнение. Машина менен контакт түзүш керек. Эгерде сизде машина бар болсо, ошол машинанын ар бир жерин кармап чыгасыз. Колуңуз менен, мисалы үчүн вот тышын, рулун, капталын, күзгүсүн, айнегин, тышын, дөңгөлөгүн полный кармап чыгасыз. И чем больше, тем лучше. Это контакт, называется упражнение контакта. Тоже оно работает, вот не буду объяснять, как это работает, бирок главное ушуну ишенип жасасаңыз, перестанете бояться. Эгерде сизде права бар болсо, же инструктор менен алып, ошондон кийин ушул эки техниканы жасасаңыз, бир 4-5 жолу как минимум жасап туруп, анан чыксаңыз коркууңуз аябай азаят. Это реально на технике. И 2 жумадан кийин мен тайжем чалат дагы, айтат: "Аида, я айдап баштадым" дейт. Представляете? Ушул жылы болгон бул окуячы, вот жазында болгон, мага чалып туруп айтат: "Аида, вот веришь, нет?" дейт. Мен садикке баратканда дейт, күндө садикке баратканда машиналарды саначумун дейт. Машиналарды санап, келатканда да машиналарды саначумун дейт. И потом сен айткандай жана машинанын бүт жагын кармалап чыккам дейт. И еще андан тышкары дагы 1-2 упражнение кылыптыр, өзүнүн техникаларын кылыптыр да, там сүрөөлөрдү окуганбы, что-то такое, да, связанное с этим. И анан мен айдап баштадым дейт. И коркуу сезими аябай эле азайып калыптыр. И почему это работает? Потому что страх лежит глубоко в подсознании. Логика деле эмес, подсознаниеде турат. И вот эти 2 техники, мен берген 2 техника подсознание менен иштейт да. Права бар, бирок айдагандан коркугум дейт. Вот Миргүл айым ушул 2 техниканы эле жасап көрсөңүз, ушул жумада 4-5 жолу жасап көрсөңүз, как минимум 4-5 жолу. Анан отура бериңиз, отуруп айдап көрүп, анан мага айтсаңыз болот да. Ошол биринчи упражненияны 4-5 жолу жасадым, экинчи упражненияны да 4-5 жолу жасадым деп мага айтып келсеңиз болот да. Реально коркууңуз азаят. Это проверенная техника. Уже результаты есть. Муну ал эле эмес, бизде психологдордун группабызда отзывдар болгон да. То, что тоже... И вот еще мындай дагы бар. Кээде ДТПга түшүп калабыз го, мисалы үчүн жолдон машина бирөө чийип кетет, ар кандай эмне, ошондо дагы мындай коркуп калабыз го, кайра рульга отурганданчы. Тоже можно сделать эту технику. Чыгып машинанын бүт жагын кармап туруп, контакт создать. Кармап чыгыш керек, бүт жагын, разный фактураларды кармап туруп, анан машинага отурганда коркуу азайып калат.
Ошондой кылып көрүңүз дейт. Сонун жасап көрөйүн. Сөзсүз жасап көрүңүз. Вот азыркы ким угуп туруп эле ана жасабасаңыздар результат болбойт. А жасасаңыздар результат болот сөзсүз. Мен бул техникадан вообще результат алганмын. Мен өзүм машина айдагандан коркпойм, бирок эту технику можно использовать и башка запростор менен да кылса болот да. Мисалы үчүн, вот кто хочет выйти замуж, эгерде биздин арабызда ошондой айымдар бар болсо, кто хочет выйти замуж или мисалы үчүн жигиттер менен таанышкысы келсе, идете на улицу и мужчин считаете. Эркектерди санайбыз. 1, 2, 3 ар бирин эмес мындай сөзсүз бул эмес. Просто өзүңөргө, көңүлүңөргө туура келген эркекти 1, 2 анан кийинкисин так, ну, наверное, ушул деп санай берсеңиздер, жашооңузга вот ошол эркек келет да. Сөзсүз ушул эмес, в целом какие-то мужчины начнут появляться. Еще клиентов, мисалы үчүн, ким клиент издесе же партнер издесе, вот как раз сетевиктерге керектүү техника экен да. Ким партнер издесе, же клиент издесе, тоже чыгып алып ошолорду издейсиздер. Ну, потенциально, мисалы үчүн, толпа кетип баратат да. Так, ушул менин партнерым болмок, ушул, так, 3, 4, вот эта бабушка, вот эта женщина, тетиги эркекти можно было бы клиентом сделать деп туруп эле өзүңөргө жаккан туура келген адамдарды эле санай бересиңер. То есть силер мээңерге сигнал бересиңер, ушул менин клиентим, тигил менин клиентим, бул менин клиентим деп, и ушул упражнение бүткөнчө уже 100 же 200 клиент берип салышыңар керек мээңергечи, же 500 еще лучше. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Машина айдагандан корккондор машинаны санайт дагы, анан мээсине ошо 500 машина берип коет да. Клиент издегендер ошентип клиенттерди берет. Ким күйөө издесе күйөө берет мээсинечи. Вот смотри, тебе 1 мужчина, 2 мужчина, 3 мужчина, 100 мужчин. Анан мээси түшүнөт, көрсө мужчиналар бар турбайбы? Же клиент жок деп ойлойбуз, мисалы үчүн. Мына акасы 100 клиент бар экен, 200 клиент бар экен, 1000 клиент бар экен деп туруп эле ал уже сиздерге клиентти оңой издеп баштайт. Это так работает. Мен өзүм өзүм айтып берейинби? Когда 2 года назад, 2 жыл мурун бир да клиентим жок болчу да. Мен дагы чыгып ушул эмени жасаганмын упражнениени. Бир эле жолу жасаганмын. Жок, 2 жолу жасаптырмын. 2 жолу жасагам дагы. И уже ушунчалык көп инсайт келген магачы. Жасап атканда эле бир клиент, 100 клиент эсептегенде эле мага мындай ойлор келген. Сонун инсайттар келген да. Бул клиенттер мени кантип табат? Мисалы үчүн, бул клиент мага келгиси келип атат. Мен жөнүндө кантип билет? Мен мисалы үчүн Инстаграмга чыкпасам же Лалафого объявление бербесем деп, анан ушундай сонун идеялар менен үйгө келип алып туруп эле рекламный объявление жасайсың же Лалафого киргизесиң, там Инстаграмдан чыгарасың постты, анан клиенттер келе баштайт. И ошондон кийин эле там бир жума, по-моему, 1 айдан кийин бир клиент жазылган мага, элестетсеңер. Так что это работает. Жасап көргүлө. Классная техника. Так, давайте чат прочитаем. Мен балдарымдын өздөрүн тайнесине жөнөткөндө кетке чейин оюма жаман нерселер келе берет. Көп нерсени ойлоп башымды оорутуп алам. Жетти дегенде анан деп жакшы болот. Ошол коркуу бар. Бул коркуу эмес, бул тревога. Это сарсана. Так, да. Азыр ушул коркууңузду давайте ушуну мисал кылабыз дагы, анан кийинки слайдтан эметебиз, будем разбирать. Так, мама мне звонит. Эфирде экенимди билбейт окшойт. Так, давайте ушул коркууңузду азыр будем разбирать. Теперь другая техника, как прорабатывать страх. Коркууну биз разбор кылышыбыз керек да. Коркуунун түбүндө эмне бар? Что лежит под нашим страхом? Вот сейчас я возьму тетрадку. Вот, мисалы үчүн, балдарды жөнөтүп атабыз, тайнесине жөнөткөнгө жаман ойлор, нерселер келе берет. Көп нерсени ойлоп башымды оорутуп алам. Жетти дегенде анан деп баары жакшы болот. Ошол коркуу бар деп. Первый шаг, биринчи кадам бул определить страх. Эмнеден коркосуз? Именно жолдон эмне болуп калат? Балдар жолдон мисалы үчүн авария болуп калат, же эмне болуп калат? Ошону жазып койсоңуз, эмнеден коркуп атасыз? Именно детально жазып коюңузчу. Эфир у меня деп жазып коюңчу. Так, именно чего мы боимся? Жолдон эмне болот? Балдарыма эмне болушу мүмкүн? Напишите, пожалуйста, в чат.
Жаман нерселер келе берет. Например, кандай ойлор келе берет? Ооба, жолдо машина жаман адамдардан. Хорошо, определили, мисалы үчүн жаман адамдар чыгышы мүмкүн, же машина, же авария болушу мүмкүн, балким. Автоматический мысль дейт. Найти автоматическую мысль. Вот определить страх. Страх. То есть безопасностьтан коркосу, безопасность. Экинчиси. Найти автоматическую мысль. Кандай автоматтык ой, кандай келет? Булар азыр жолдон кетип баратып, эмне болуп кетет? Жаман адамдарга жолугат, же машина сүзүп кетет, же кандай? Ошону жазабыз, Ар ким азыр өзүнүн коркуусун ушинтип талдап чыгат да. Мисалы үчүн эмнеден коркобуз? Автоматтык мысль. И проверяем мысль на реальность. Проверить мысль на реальность — это что? Ушул мен ойлоп жаткан коркуу канчалык реалдуу. Реалдуу. Для этого что мы делаем? О, машина уруп кетпесин деп. Хорошо. Вот, что самое страшное может случиться? Насколько это вероятно? Мисалы үчүн ошол жерден канча бала өтөт? Узак мектепке бергенден корком. Ну, на самом деле это нормальный страх. Это нормальный страх. Балдарыңыз канча жашта? Как будто бы здесь адекватный страх, да? Я не могу сказать, что это неадекватный страх. Балдарыңыз канча жашта? 5-6 класс, Бул сизде болуп аткан коркунуч мындай неадекватный коркуу деп айта албайм да. Ошондуктан бул жерде нужно просто принимать меры безопасности. Бул жерде коркууну кетирбеш керек. Бул жерде надо действовать, надо действия делать, чтобы это обезопасить. Например, мисалы үчүн 5-6 класс болсо, бул уже чоң балдар, аларга жол эрежелерин үйрөтүш керек. Видеолорду көрсөтүш керек. Мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарыма кандай видеону көргүзөм дейм, мен наоборот аларга коркуу сезимин киргиземин да, потому что кичинекей балдар машинадан коркпойт да. Алар машинадан чуркап кетишет. Мен балдарым мисалы үчүн 5-6 класс эмес, 5-6 жашта да, алар кээде чуркап кетиши мүмкүн, же топ ойнотуп там машиналарды карабай жолго чыгып кетишет. Ошондуктан наоборот аларга ушул коркуу сезимин бериш керек. Кантип бериш керек? Мен аларга 1-2 видео көргөзөм да. Мен ушундай апамны мен аларга там кичинекей баланы машина сүзүп кеткен видеолорду көргөзөм да. Я объясняю. Карачы, вот мальчик перебежал дорогу, анан машина сүзүп кетти, анан ал больницага түшүп калды, анан апасы ыйлады деп көргөзөм да. Ошондуктан мындай болбош үчүн эмне кылыш керек? Светофорду караш керек, пешеходду караш керек, жолдон жалгыз өтпөш керек, апаң жок жерде. Или мисалы үчүн 5-6 класс болсо, ал уже чоң бала, ал уже жолдон жалгыз өтө алат. Ошону түшүндүрүп бериш керек. Как тебе переходить дорогу? Мына светофор бар жерде, пешеход бар жерде. Пешеход это тоже гарантия эмес. Кээ бир водительдер токтобой коет. Ошон үчүн кара деп айтып бериш керек, туурабы? Мисалы үчүн эгерде мектепке күндүз барса, анда жаман адамдардан коркпосоңуз болот. Эгерде там түндө же эртең менен таң атпай болсо, анда вам надо его встретить, вам надо его проводить. Это адекватный страх, нормальный страх, да, булчу? Коркууңузду кетирбейбиз бул жерде. Бул жерде надо делать меры безопасности. Азыр мен көбүнчө жолдошум, балдарым үйдөн чыкканда Аллага аманатсыңар деп койсом, жүрөгүм ток болот. Башта жолдогу машиналардан корко берет элемин. Бул дагы аябай жакшы эме, потому что мисалы үчүн бизден колдон келген кыймыл аракетти жасайбыз, светофорду үйрөтөбүз, пешеходду үйрөтөбүз, мындай коопсуз жолдорду көргөзөбүз, колуна телефон беребиз, анан эмне болуп кетерин бир Кудайга белгилүү, туурабы? Ошондуктан ооба, балдарым Кудайга аманат деп жөнөтөбүз. Бул дагы мен өзүм да ушуну колдоном, ооба. Мен азыр балдарым чоң энесинде жүрөт да, менин колумда эмес, ошол жакта. Анан ал жерде суу бар, сууга түшүп кетишеби деп мурун мен да корко берчимин да. Анан мен колумдан келген кыймыл аракетти жасадым да. Мисалы үчүн алардын нянясына айтамын, башка оокат кылбасаң дагы, эч нерсе кылбасаң дагы балдарды суудан алыс карма. Үйдү култа, балдар үйдө кезде култап туруп, же бир жака чыгып аткан болсоң, балдарды үйгө киргизип туруп, култап коюп, анан чыгасың деп, мындай
береженного Бог бережет деп коет, сактанганды Кудай сактайт. То есть вот кыймыл аракеттерди жасаш керек, жол эрежелерин түшүндүрүп бериш керек, телефон, камсыз кылып бериш керек да, ушулардычы тосуп алыш керек эгерде караңгы болсо. А калганы уже на 100% контролировать невозможно. Ошондуктан ооба Кудайга, Аллахка аманатсың деп Кудайга уже ишениш керек. Ал эми балдар эле эмес, биз өзүбүз деле да как бы Кудайга аманатпыз чынындачы. Так, кичинекейимде инилеримден коркот элем узак жолго чыкканда. Бул мындай да, вот это уже тревога. Вот если постоянно корко берсеңиз, күндө корко берсеңиз, это уже тревога. С тревогой можете обратиться к психологу. Потому что тревога оңойнан кетпейт да. Это тревожность. Так. Если ар дайым там бирөө жолго чыкса деле, кантип жетти экен деп корко берсеңиз, это коркуу эмес, это тревога. Сарсананы этот аны азыр мен эфирде түшүндүрүп бүтө албайм да. Тревоганы кетирүүчү башка техникалар бар. Вообще тревога кетип калат уже. У меня тоже раньше была такая тревога. Так, хорошо. Демек, ладно, ушул техниканы түшүндүрүп бере берейин, как прорабатывать страх. Эмнеден коркобуз, ошол коркууну табабыз, автоматтык ойду табабыз, анан ошону проверяем, канчалык ушул коркуу адекваттуу же адекваттуу эмес. Мисалы үчүн сиз балдарыңызды бир жака жөнөтүп атканда коркконуңуз бул адекваттуу эле. Бирок ошондо деле сиз колдон келген аракетти жасайсыз, да, коопсуздукту түзүп бересиз. Калганы уже это не под контролем. На 100% эч ким контролдой албайт. 100% эч ким гарантия бере албайт. Мисалы үчүн эртең деле мен ойгонбоймунбу, на 100% эч ким аны билбейт. Если мен ошону дагы контролдогум келсе, гарантия алгым келсе, это уже тревожность, да? Это нужно в терапию вам идти. Бул жакта дальше, ладно, уланта берели, сформулировать более реалистичную мысль. Например, дейли, мисалы үчүн мен клиентке чалгандан коркуп атам, мен ага чалсам, он мне откажет, мисалы үчүн менин сунушума макул болбой коет, мен ушундан коркуп атам, жаздым. Проверить мысль на реальность. Ушул мен коркконум реалдуу элеби же реалдуу эмеспи? Канчалык деңгээлде реалдуу? Да, он может отказать, может не отказать. Ал ооба деши мүмкүн же жок деши мүмкүн. Эгерде ал ооба десе эмне болот, жок десе эмне болот? Мен ал жок деп айтса эмнесинен корком? Мен уят болуп каламынбы же шылдың болуп каламынбы? Кандай коркуу бул? Дальше сформулировать более реалистичную мысль. Реалистичная мысль бул кандай? Реалистичная мысль бул ооба, бул клиент мага ооба деши мүмкүн же жок деши мүмкүн. Гарантия эч кандай жок. Идеалдуу болуусу зарыл эмес. Ал мага же ооба деп айтат, же жок деп айтат. Жок деп айтса деле эч нерсе болбойт. И сиз канча жолу ушинтип коркууңузду жеңе берсеңиз, сиз коркуудан күчтүүрөөк боло бересиз да. А канча жолу сизди коркуу жеңсе, анда коркууңуз күчтүү болуп кете берет. И 5-й пункт, самый главный, это идти навстречу страху постепенно. Шаг за шагом, кыймыл жасап атып, коркуубузга кетебиз в лицо. Мисалы үчүн, вот ошол эле машина айдагандан корксоңуз, мен айттым, бир техника жасайсыз, экинчисин жасайсыз, потом потихоньку айдап баштайсыз, Не обязательно сразу эле чыгып туруп эле көлгө кетип калуу эмес. Биринчи подъезддин ичинде, подъезд эмес, двордун ичинде айдап көрүңүз. Да? Потом потихоньку инструктор алып алып, мисалы үчүн, алысыраак чыксаңыз болот. И надо практику делать, да? Мисалы үчүн, мээге көргөзүш керек да? Мына көрдүңбү, мен айдап атам, эч нерсе болгон жок. И сразу эле там трассага чыгып кетпестен, надо постепенно, да, вводить это в свою жизнь. Мисалы үчүн, двордон айдай берсеңиз, бир эле маршрут менен айдай берсеңиз, күндө көнүп каласыз уже. Мисалы үчүн, бул жерден анан 300 метрде жайгашкан магазинге чейин барып келиңиз. Туда и обратно. Это же не страшно. Туда и обратно, туда-обратно. Ошол жака бара бериңиз 10 жолу. Жана техникалар жасап бүткөндөн кийин. А потом уже андан кийинки көчөгө чейин барып келиңиз. Андан кийин кайра эле ошол жака барып келиңиз, кайра эле повторяющийся действия кыла берсеңиз, мээ коркпой калат потихоньку. Анан ушинтип атып айдап кетесиз. Вот.
сразу өзүмө эме келе баштады да. Мен деле мисалы үчүн ат мингенден корком деп айттым го. Сперва мне надо научиться там чуть-чуть, да, атка отургандан, отуруп түшүп. Андан кийин мен уже көнүп калам, көнүп калгандан кийин атка отуруп, анан вместе с кем-то, кимдер болот го, жылкычыларчы, там чабандар, ошол менен кошо там алыс эмес жерге барып, кайра кайтып, кайра барып, кайра кайтып. Сначала медленно, анан бара-бара алысыраак, анан бара-бара батыраак, кийин ушинтип үйрөнүп кетет экенмин. Көрдүңөрбү, мен уже сразу ушул машина айдап атканда айтып берип атып, мен өзүмө дагы план келди да. Мен ат мингенден ушинтип, ушул коркумдан ушинтип арылсам болот экен деген эме келди да, план. Оказывается, вот так можно. Дальше, мисалы үчүн, чего еще вы боитесь? Дагы эмнеден коркобуз? Кандай коркуулар болушу мүмкүн? Давайте чатка жазыңыздар, давайте общаться. Машина менен түшүнүктүү эле болдубу? Машина менен пример түшүнүктүү эле болдубу? Да, ким эмнеден коркот? Так, давайте башындагы коркуулардан эметели. Страх неудачи. Айттым, ошибиться. Көп адамдар ушул вдруг не получится деп атып эле көп мүмкүнчүлүктөрдү кетирип алышат да. На самом деле сен аны кылсаң, у тебя либо получится, либо не получится, а кылбасаң, у тебя точно не получится, да? Мисалы үчүн бир бизнести баштасаң, ты можешь прогореть, да, или ты можешь не разбогатеть, ты можешь потерять деньги. А если баштабасаң, то ты точно эти деньги не заработаешь, да? Поэтому страх отказа. Ну, кто-то скажет нет, кто-то скажет да. По статистике, мисалы үчүн, сиз 100 адамга бир нерсени сурасаңыз, баары тең ооба деп жооп бербейт турабы? Любой эле суроону берсеңиз, эч ким эч качан сизге бирдей ооба деп жооп бербейт. По статистике отказ болот. И это нормально. И отказу надо относиться как, ну да, это нормально депчи. Мисалы үчүн, мен бир нерсени сатып атсам, я что-то предлагаю, мисалы үчүн, мен деле силерди бүгүн эфирге чакырдым да, группада 1000 киши болсо, условно, 10 адам кирди. То есть 990 адам кирген жок, да? Это отказ. Это нормально. Бирөө бошобой калды, бирөө көрбөй калды, бирөө киргиси келген жок, бирөөгө жаккан жок. А бирок зато 10 адам келди, мен 10 адамга ушул эфирди өтүп берип атамын. Андан кийин YouTubeга киргизгенден кийин башка 1000 адам дагы көрөт мунучу. Поэтому отказ это нормально. Мен канча жолу отказ алгам, айтып берейинби? Аябай көп жолу отказ алгам. Вот я что-то продавала, у меня не покупали. Ну ладно, ничего страшного деп дальше улантып кете бересиң. Бир нерсени предлагаешь блогумда делечи, вот мен мондай эме сабак жасадым, там мындай кылдым, ушуну сатып алгыла деп чыгарасың, люди не покупают, это нормально. А думаешь, ну ладно, значит, маркетинг жагын ойлонуш керек, кантип сатканды. Вот мен силерге бир сонун мисал алып келемин да. Саид Мурат Давлатов дегенди ким тааныйт? Аябай күчтүү спикер, миллионер, этот лидер, да? Китептердин автору, ошол өзүнүн китебинде жазат да. Анын азыр, по-моему, 30дай китептери бар да. Ана биринчи китеби эле жагандай жазыптыр да. Бир сонун китеп чыгарыптыр. Я и деньги деген китепти чыгарып, анан сүйүнүп Бишкектин ар кайсы магазиндерине алып барат экен да, раритет, анан книжный магазиндерге алып барып, эрудиттерге ушу китебимди коюп коеюн, элдер сатып алат деп алып барат экен да. Анан 1-2 айдан кийин келип туруп сурайт экен да, сколько книг купили десе, по-моему, никто не купил. 1-2 эле сатуу болуптур китебинчи, никто не купил. Хотя ал китеп аябай пайдалуу, ценный, полезный, адамдарга керектүү маалыматтар бар да, финансовый грамотность тууралуу китеп да. Анан видите, канчалык билимдер баалуу болсо деле элдер аны сатып алышкан жок. Эмне себептен? Не потому что ал жерде билимдер керек жок, а потому что люди не знают ал китеп эмне жөнүндө экенин. И ему нужно, ал түшүнөт экен да, мен ушул китептин баалуулугун адамдарга жеткиришим керек экен, оказывается, деп туруп, алар эмне кылат? Оказывается, алар көп акча коротуп маркетингге салат экен. Ошол кезде канча жыл эле, не помню, ЦУМдун алдында
ошол китептин чоң макетин жасашат, муляж. Я и деньги деген кумурсканын сүрөтү бар, мындай китеп, чоң китеп жасашат экен да. Это они потратили деньги и ошентип реклама кылышат экен. И андан тышкары ар бир троллейбуска, автобуска я и деньги деген этот флайер жасап туруп эле ошолорду чаптап чыгышат экен да, договор кылыпчы мэрия менен, троллейбустар менен. То есть акча коротуп маркетинг кылат экен. Потому что адамдар канчалык анын продуктусу жөнүндө көбүрөөк угуп, көбүрөөк эметсе, ошондо они будут покупать. И чын эле, оказывается, ошол макет жасашат сумданчы, берки троллейбустарга флайерлерди эметкенден кийин люди, оказывается, начали покупать. Кээ бирлер сүрөткө түшөт ошол макеттин жанындачы, ушинтип атып, анын китеби сатыла баштайт экен да. Көрдүңүздөрбү? А эгерде ал ошол жерден отказдан коркуп туруп эле, мен китебимди эч ким алган жок деп уялып туруп эле анан китебин алып кетип калып сатпаса, балким азыркыдай белгилүү болмок эмес. Азыркы күндө Саидмурод Давлатов толтура окуучулары бар, толтура миллионерлерди жасаган киши да. Эгерде силер анын тренингтерин көргөн болсоңор билесиздер да. Мен анын 2-3 китебин окугам, аябай сонун полезный китептер бар да. И ошол айтып берет да. И мен ошону окуганда түшүнгөм да, оказывается, даже Саидмурод Давлатовдун китептерин башында эч ким сатып алган эмес. А почему элдер меникин сатып алыш керек да? Это, оказывается, нормально. Просто аракет кыла бересиң. Да, не получилось, да, у меня никто не купил. Ну и что? Это не значит, что бул жактагы билимдер начар же мен начар эмесмин да, туурабы? Просто адамдар бул китептин баалуулугун пока түшүнбөй атат. И мен ушуну жеткире билишим керек. Аракет кылышым керек. Я должна улучшать качество своего товара, и я должна улучшать маркетинг. Это просто задача, да? Передо мной стоит задача, ушуларды жакшыртышым керек, аракет кылышым керек. Эгерде сизден деле азыркы күндө эч ким эч нерсе сатып албай аткан болсо, значит, делайте еще, пробуйте еще. Отказ — это нормально. Силер деле, мисалы үчүн, канча адамга отказ бересиңер, туурабы? Любой эле нерсеге макул болбойсуңар да, туурабы? Но еще один пример я вам расскажу. Бир сонун пример эстеп кеттим. Мен айылда жашап жүргөндө Азат деген бир бала бар эле да. Анан жайында биз өрүк өткөзөбүз да. Өрүк көлдө өрүк бышат бизде. Анан өрүктү балдар терет. Анан биз ошол өрүктөрдү фурага сатабыз. Анан ошол жерде аябай жакшы терген балдар бар да. Аябай жакшы иштеген, аябай жакшы аракет кылган балдар бар. Анан ошолордун арасында Азат деген бир бала бар. Прям аябай деле эмгекчил эмес, но мындай кыймылдай берет. Анан самый настойчивый, мен жашоомдо эң настойчивый адам ушул болду да. Анан ал эмне кылат, настойчивыйлыгы эмнеден? Сезон бүтүп калат, уже жумуш калбай калат да. Алар сезондо ошентип иштешет, алар келишет, биз аларга акча төлөп беребиз. Анан сезон бүтүп калат, уже өрүк бышып бүттү, фуралар кетти. Анан ал балага жумуш керек да. Ал балага жумуш керек. Анан ишенесиңерби, күндө чалат. Жеңе кандайсыз, жумуш барбы дейт. Анан жок, жумуш жок дейсиң да. Башка жумуш жок дейт. Анан өчүрүп коем. Это отказ да, мен ага отказ берип атам, көрдүңөрбү? Ал отказдан вообще коркпойт. Эртеси күнү эмес, кайра эле ошол күнүн кечинде дагы бир жолу чалат. Жеңе кандайсыз? Жакшы. Жеңе мага жумуш барбы дейт. Жок, сага жумуш жок деймин. Эртеси кайра чалат. Анан уже бир күн уруштум да, Азат чала бербечи, менде сага жумуш жок десең, анан макул дейт, өчүрөт дагы. Эртеси кайра эле эч нерсе болбогондой кайра чалат. Жеңе жумуш барбы дейт да. Анан бир күнү кайненеме чалат, бир күнү мага чалат, кайненеме чалат. Анан биз апам экөөбүз отурабыз да, сүйлөштүрүп. И ушу Азатка бир жумуш таап бербейлиби дейбиз да. Анан как раз ошол жерде уже көчөдө жумуштар болуп калат, эркектер кылчу жумуштар, я не знаю, бир нерсени шыпырыш керек, же бир нерсени ташыш керек, андай арык, анан суугаш керек. И ушуну Азатка бербейлиби деп ойлойбуз да. Көрдүңөрбү? Хотя Азаттан күчтүүрөөк, эмгекчилирээк башка адамдар бар. Бизде алардын телефондору бар. Аларды чалып туруп чакырсак болот. Бирок биз сразу Азатты эстедик. Себеби дегенде ал канча жолу бизге тыкылдатып келип атат, чалып атат, жумуш барбы. Это настойчивость. Ал биздин отказыбыздан коркуп, анан деп чүнчүп калган жок. Ал күндө чалат. Анан бир күнү ошо чалып туруп, Азатка айтабыз, Азат, жумуш бар, кел деп. Көрдүңөрбү? Ал коркпой, күндө чала берди. И для меня Азат — это пример настойчивости. Вот биз Азаттай болушубуз керек да, көрдүңөрбү? Анан силерге айтып коеюн, Азатты биз кийин канча жолу чакырып, канча жолу жумуш бердик. Даже бир күнү керек болсо, мен ал кезде бухгалтерия отчетторун тапшырчумун. Канча кыз бар айылда.
ага карабастан ошол Азат всегда на связи да, Азатка чалсаң жумуш бар келе кал десең келет да. Анан бир күнү мен ошол отчетторду тапшырышым керек болчу. Анан балдарым, кичинекей балдарым бар да, бирөөсү мындай 2 жашта 3 жашта. Анан бир күнү Азатка чалып даже няня жумушун бергенмин да, келип мен балдарымды карап турчу, мен отчетторду тапшырып алайын деп. Көрдүңөрбү? Эгерде ал мага күндө чала бербегенде мен аны чакырбайт болчумун. Ошентип комедия да, бир күнү чалат. Бир күнү мен чалып туруп, Азат келмес, сага жумуш бар деп туруп, ал келгенде балдарымды каратып коюп, өзүм отчетторду тапшырганмын. Көрдүңөрбү? Мен эмне үчүн Азатты чакырдым? Не потому, что он хороший няня, да, или не потому, что кыйын балдарды карайт же башка эмес, потому что он настойчивый. Көрдүңөрбү? Настойчивый. И анда коркуу жок, что мага отказ берип коет же эметет деп. И мен кийин деле ошол Азатты көп эстедим да, өзүм деле бир нерселерди кылып атканда у меня что-то не получалось, я думаю, ну ладно, дагы деле аракет кылсам получится деп. Вот, как вам пример с Азатом? Давайте в чате общаться. Бир нерсе деп жазгыла. Вот, ушинтип коркууларыңарды кетирсеңер, ийгиликке обязательно жетишесиңер. Башка балдар бар, бир жолу чалат, жумуш барбы дейт, жок десең, анан ошо менен чалбай коюшат. Же бир жолу там туура эмес сүйлөп койсоң, ой сен муну кылбай коюп турсуң десең, таарынып кетип калышат да. Бир жолу эле мындай кичине урушуп койсоң, эй сен муну мындай кылбай коюп турсуң го десең, кийин уже келбей коет жумушкачы. Барбы арыңарда ошондойлор? Такие тоже есть. Страх критики, да? Мисалы үчүн, ой Айда жеңе мени урушуп койду. Анан мен коркуп калдым, и ошондон ары Айда жеге барбайм, мен таарынып калдым, Айда жеңеге барып иштебейм. Андай кыздар да бар, балдар да бар. Ошондой адамдар бар да в целом. Или эмне дейт? Да, бизде, ну ладно, аны айтып бербей эле коеюнчу. Так, Азат молодец экен. Если мне отказали, я скорее всего опять не буду звонить. А вот звоните. Көрдүңөрбү? Азат молодец. Азыркы күндө мен Азатты эфирде айтып берип атам силерге, көрдүңөрбү? Кандай бала, Вот он такой. Да, Азат молодец. Давайте брать пример у Азата, да? Азатта иштейли, Азатта кыймылдайлы. Если нам отказали, это ничего не значит. Чүнчүп кетпейбиз. Ошондон ары тыштап салбайбыз. Кылып аткан кыймыл аракет. Мага деле билесиңерби, 1-2 жолу мындай учур болгон, то что эфир коем, айрыкча вот на русском койсом, бир да адам кирбей коет да. Кирбей коет. Вот ушул эле эфирлер. Анан мен деле ой все там жазгыле же мен иштебейм деп кетип калсам болот да жумуштан. Эч ким кирген жок эфирге, ужас депчи ыйлап. Анан нет, я понимаю то, что все равно кирет адамдар со временем. А бир күнү вообще эч ким кирген жок. Анан мен записти включать этип туруп эле адамдар киргендей эле өтүп салдым эфирдичи. Представляете? Потому что я хотела провести эфир. Мне вообще было все равно. Ладно, адамдар кирген жок, ничего страшного. Өтүп салып берейин эфирди. Зато запись будет. Запистен адамдар көрөт деп туруп эле өтүп салгам да. У меня есть такой, я ищу другие варианты. Наоборот, я могу деп башка жактан издене баштайм. Да, другие варианты тоже надо искать. Правильно. Мисалы үчүн мындай тупо эле одно и то же кыла бербестен, надо думать, дагы кантип жакшыртсам болот, кыймыл аракетимди, кандай нерсе, башка нерсе предлагать этсем болот депчи, мисалы үчүн. Может быть, действительно, сиз предлагать этип аткан нерсе отказга татыктуу, балким. А балким андай эместир. Мисалы үчүн, если вы что-то не можете продать, балким ошону өзгөртүшүңүз керек. Это тоже есть вероятность, да? Поэтому, но в целом, что я хочу, чтобы вы перестали бояться отказов, перестали бояться неудачи, перестали бояться осуждения. Эгерде фобияларыңар, жандай там тревогаларыңар болсо, это идите к психологу и там прорабатывайтесь. А вот если что-то такое, это можно вот действиями. Кыймыл аракет менен жеңебиз коркунучу. Если ушундай коркуу болсо, аны ушинтип эле жеңебиз, жасап атып жеңебиз, да? А или мне дейт, это вообще ни о чем, потому что, или мне дейт, это эл биз жөнүндө сүйлөш, это надо стараться, чтобы эл бир нерсе деш керек. Биз жөнүндөчү. Эл бир нерсе айтыш үчүн аракет кылыш керек, элдер аракет кылат, понимаете?
азыр элдердин вниманиясы денег стоит. Пусть элдер биз жөнүндө сүйлөсүн. Вот. Ну давайте потихоньку будем заканчивать. Ох, этот аябай берилип айтып бердим. Напишите, пожалуйста, потом эфир кандай болду. Хочется вам задание дать. Давайте задание, жана техника задание болсун сиздерге тапшырма. Ким машина айдагандан корксо ошол техниканы жасайт. Кимде кандай запрос болсо клиенттерди санайт. Там, кто хочет замуж, тот мужей считает, кто хочет клиентов считает. Ушел техниканы аткаргыла, и напишите мне, пожалуйста, отзывы. Кто мне напишет отзывы? Нет, кто сделает эту технику и напишет мне отзывы, от меня будет подарок. Макулбу? Менин инстаграмымды, телефонымды барыңар билесиздер. Вот я вам сейчас поставлю. Вот здесь мой номер телефона и мой инстаграм. Пожалуйста, кто выполнит задание, мне напишите, от меня будет подарок. Вот, какой еще не знаю, придумаю. Все, давайте. Всем хорошего дня, всем хорошей недели. Барыңыздарга рахмат, вактыңарды бөлүп келип укканыңыздарга. Все, эфир окончен. Сабак үчүн чоң ыраазычылык айтам. Сон инсайттарды, сон техника алдым. Спасибо за эфир. Да, вам тоже спасибо за то, что за ваше время. Самое ценное ваше время на меня потратили, сидели, отвечали активно. Все. Всем спасибо, всем большое спасибо, до свидания.